Менин атам Кожеев Медетбек Эсенжанович дыйканчылык менен алектенет. Апам Чопак Ола Эльфия Зоотбековна, үй кожойкеси. Үй бүлөдө 6 бет туугандын экинчиси мен. 1-класстан бери Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөтүнө караштуу номер 36 Жанарбек Ибраимов атындагы Орто мектебинде билим алып келе жатам. Мектебим менин билим алган алтын уям десем жаңылышпайм. Анткени мен баардык сабактарга кызыгам. Өзгөчө география сабагына 9-класста олимпиадага даярданып жатып кызыгуум артты. Себеби географияны окуп үйрөнүүдө жаратылышка жана экологияга басым жасалат. Жаратылыш менин жан досум. Мен кооз, таза жаратылыштан энергия алам. Ошондой эле географияны окуп үйрөнүү мени чексиздикте, ааламды билүүгө үйрөттү. Бүгүн мен географияны мыкты өздөштүргөн окуучу болсом, эртең мен ата-энемдин, мугалимдеримдин ишеничин актаган, өлкөмдүн өнүгүшүнө салым кошкон инсан болсом дейм. Эсенжанова Мария 11-Б классынын окуучусу. 11-Б класс 6-7 жылдан бери үлгүлүү класс болуп келе жатат. Бул класста активист окуучулар абдан көп. Анын ичинен ошо Мария кызыбыз абдан жоопкерчиликтүү. Бул класста активист окуучулар абдан көп. Ошол балдар кыздардын ичинен Мария абдан жоопкерчиликтүү кыз. Бардык сабактардан эң жакшы деген бааларга окуйт. Интеллектуалдык деңгээли жогору. Коомдук иштерге да активдүү катышат. Класстын президенти болуп, андан кийин 11-класста мектептин президенти болуп шайланды. География предметинен 2 жылдан бери олимпиадага катышып, былтыр областтык турда 3-орунду ээлеп келген, быйыл райондук турда 1-орунга ээ болду. Өткөн окуу жылынан баштап бүткүл дүйнөлүк клуб уюмуна Кыргызстандагы Токтогул районунун 3 мектеби кирсе, ошонун бирөө биздин номер 36 Ибраимов атындагы орто мектеби кирди. Себеби бул мектепте география предметине кызыккан окуучулардын саны арбын. Жана дагы ал география предметинен эң алдыңкы тажрыйба алуу чыгармачыл жаш мугалим Арзыбаева Асел жетектеп, анан райондук деңгээлде, областтык деңгээлде окуучулары олимпиададан алдыңкы орундарды алып, жакшы көрсөткүчтөрдү берип жаткандыгы буга негизги себеп. Анан дагы калган окуучулардын көпчүлүгү дагы ушул география предметинен мониторингтерде жакшы билим сапатын көрсөтүп жатат. Мария өзү абдан кеңири эрудициясы күчтүү кыз. Мен англис тилинен бергенде 9-класста экенде бизде 1-черекте экология деген тема бар, экология деген. Мына ошондо ушул тема боюнча биз сабак өтүп атканда экологиянын эң актуалдуу проблемалары жөнүндө сүйлөгөнгө аракет кылып, абдан ушул маселелерди коюп окуучуларды талкууга чакырганда, негизи бардык эле сабактардан жакшы окуйт. Анан алдыга умтулат. Анан негизги багыты ушу география сабагы боюнча, экология боюнча, экология маселелери аны абдан кызыктырат да.